Айзада Давлетова, врач-косметолог. Бир кыздын энеси. Бош убактысында ките окуганды жакшы көрөт. Айзада айым үй шартында бетке кам көрүүнү айтып жана көрсөтүп берет. Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен азыр силерге бетти тазалоо ыкмаларын көрсөтүп берем. Ал үчүн бизге эң жөнөкөй бадыраң, киви жана айран керек. Аны кайсы зонага коюш керек, азыр сиздерге көрсөтүп беребиз. Алгач бетти жууп алабыз. Аны үчүн специальный гель алыш керек. Бетти жууганда дагы туура жууш керек. Биринчи бадыраңды эки бетке коюш керек. Бул бадыраң болсо бетти агартат, жумшартат. Пилинг катары болот. Если силердин беттериңерде безетки болсо, кивини Т зонага койсоңуз болот. Бул масканы 2 жумада бир жолу койсо болот. Т зонаны болсо массажный линиялар менен массаж кылып коюш керек. Эмне үчүн дегенде бул пилинг болот. Беттеги жаман терилердин баары кетет и безеткилерге жакшы жардам берет. Бул масканы 15-20 минуттан кийин жууп салыш керек беттен. Тиш адамдын көркү. Андыктан тишти агартуунун сырлары менен тиш дарыгер Аскат Аскеров бөлүшмөкчү. Албетте азыр ар бир эле адам тиштин агартууну каалайт. Ошондуктан мен силерге үй шартында 3 тиш агартуу боюнча ыкманы көрсөтүп берем. Биринчи ыкма активный угольдан экини алып, жылымык суга аралаштырабыз. Мына мактан дистандан ылдый баштайбыз. Бул ыкманы бир жумада бир эле жолу кылганга уруксат. 3 мүнөт кармап, анан кийин жылуу суга чаккап салабыз. Экинчи ыкма кадимки үйдө колдонгон пастага 1 чайный ложка содан кошуп, анан тишти жууганга киришебиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бул ыкманы бир жумада бир жолу колдонууга болот. Аны эске алабыз. Бул ыкманы колдонуудан кийин дароо эле тишти жууп салабыз. Үчүнчү ыкма бул жөнөкөй ыкма, сода менен чайкоо. Бул бир гана тишке эмес, ооз көңдөйүнө да пайдалуу. Бул ыкманы бир жумада 3 жолу колдонсо болот. Мен көргөзгөн ыкмалар силерге пайдасы тиет деп ойлойм. Тишиңиздерге кам көрүңүздөр.